Секретте мен иштегенге желание жок болуп атат, өзүм каалаган жумушта иштей албай атам деген кайрылуу келиптир. Негизи адамдын ичинде көп внутренний конфликттер болгондо ушундай болот. Эч жерде иштегиси келбейт, мындай эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Еще бирөөгө аябай катуу кап болуп калса или бир ситуациядан таасирленип калса, бир окуя болгон, ошол окуядан кийин мындай прям катуу жүрөгүңөргө тие турган бир окуя болуп калса, адам ошону кое албайт, анан коркуп калат. Жаңы жерге кирсем, бирөө мынтип койсойчу, антип койсойчу, бирөө ошентип ойлонсойчу, өзүм таппай алсамчы, өздөштүрүп кете албасамчы, бирөөлөр ушинтип ойлосочу, ушул сыяктуу ар түрдүү ойлор болот. И плюс сознательно иштеш керек, реализовываться этиш керек деп ойлоносуз. Ичиңизде жогоруда айткандай ар түрдүү коркуулар бар, ар түрдүү ойлор бар. Вот ошо внутренний конфликт болгондо адам иштей албайт.